Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар, бүгүн 18 апрель, силер менен кайрадан миграция жаңылыктары. Сөздү баштардын астында биздин YouTube каналды колдоп, досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Москвада мигранттардын арасында массалык мушташ болду. Дипломатиялык скандал. Элчиликтин кызматкеринин үйүн талкалап, эшигин талкалап кирип келген эки полиция кызматкери боюнча Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлиги расмий жооп берди. Россия Федерациясынын мамлекеттик думасында фиктивдүү брактын негизинде жарандык алгандар боюнча депутаттардын пикири бир ойдон чыккан жок. Эми мигранттарга депортация ордуна штраф төлөп, кайрадан Россия Федерациясында легалдуу иштеп калышына жакшынакай шарт түзүлдү. Урматтуу мекендештер, Москва шаарынын чыгышында жилой комплекс Метрономдо Тажикстандын жана Өзбекстандын жарандары массалык түрдө мушташты. Бул тууралуу тергөө комитетинин жетекчилиги кылмыш ишин козгоду, хулиганство деген статья менен. Эми бул массалык согуштардын кесепети кандай? Баарыбыз билебиз. Кузминки окуясынан кийин, кыргыз-тажиктер Кузминки метросунда согушкандан кийин бүт ошол жерде катышкандын бүт баарын депортация кылып туруп, мекенине 30 жылдан ашык жөнөткөн эле. Эми ошол мушташкан жарандардын, мигранттардын, Тажикстандын жана Өзбекстандын жарандардын эгерде катышкандыгы далилденсе, ал жерде видеокамерага бүт баары фиксация болуп туруп, баарын тең массалык түрдө депортация кылат. Ошон үчүн негизи эле кулакка күмүч сырга массалык мушташтуу жерге биздин мекендештер катышпоосу керек. Өткөндөгү жумада баарыбызга белгилүү болгондой, эки полиция кызматкерлери элчиликтин кызматкеринин үйүнө эшигин талкалап кирип барып, алардан документ сураган. Ошол тууралуу Тышкы иштер министрлигинин Россия Федерациясынын расмий өкүлү Мария Захарова өзүнүн кичинекей комментариясын берди. Ал жерде ошо Вена конвенциясы, бул ар бир дипломаттык иммунитет деп коет. Дипломаттарга эч ким текшерүүгө укугу жок. Ошону принципиалдуу карманышын айтты. Бул тууралуу расмий текшерүү азыр иликтөө жүрүп атат. Ошо иликтөөнүн негизинде дагы аягына чейин расмий сөздөр болот. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө Кыргызстанга тыйын которуу системасынын эң мыктысы бул банк мерпривилегий болуп жатат. Эмне үчүн эң мыкты? Башка банктар аркылуу Кыргызстанга рубль менен тыйын которсоңуз, ал жерден сом менен берет, ошол жерден акчаңызды жеткиресиздер. Бул жерде болсо бүгүнкү күндө эки банк менен иштешип атат. Бул банк Байтүшүм жана банк Компаньон менен. Кыргызстанга рубль менен которосуңар дагы Кыргызстандан ошол банктардан рубль менен кайра аласыңар. Каласаңар сом менен алыңыздар, каласаңар доллар менен алыңыздар. Уюлдук телефонго эле банк мерпривилегий деп приложениени көчүрүп аласыңар дагы. Мен азыр ссылкасындагы QR кодунда киргизип коем. Тыйын которуп атканда мекен деген промокодду жазсаңыз, силерге эң арзатылган скидка менен, пайыз менен которсоңуздар болот. Кыргызстанга экономикасына тыйын которуп, Кыргызстан экономикасын колдой берет. Негизи эле ошол ситуацияга тилекке каршы күбө болуп калган ошо Манас Мамутбеков, элчиликтин кеңешчиси, өзүнүн кайрылуусунда айтып кетти, эч кандай муну политикалык саясатка аралаштырбагыла деди. Биринчиден, экинчиден болсо ошол текшерип билген эки полицейскиздин шалакылыгы ошол мыйзамды жакшы түрдө билбегендик себеп болуп калды деп бир сыйра айтты. Бирок ошону дагы кыргыз мекендештери үчүн жакшы жагына өткөрүп алсак болот. Бул эң жогорку деңгээлде азыр текшерүү иликтөө болот. Ошонун негизинде кыргыз жарандарга дагы ошо полиция кызматкерлери азыраак текшерүүгө дагы себепкер болуп калышы ыктымал деп өзүнүн сөзүн билдирди. Эми бул ошондой болсо чындыгында жакшы нерсе болчудай. Күтүп турабыз. Бардыгыбызга белгилүү болгондой, жарандык алуунун негизинде көптөгөн чет элдик жарандар фиктивдүү брак деп коет. Бул расмий эмес үйлөнүүнүн негизинде жөн эле нике күбөлүгүн алып туруп, ошонун негизинде жарандык алганга аракет кылышчу эле. Муну 2 жыл мурун токтотуп койду. Токтотуп койгондо кандай кылды? Биринчиден, ошол фиктивдүү брак алгандан кийин жок дегенде балдары, чогуу балдары болуш керек деп ошондой мыйзам чыгарылган. Экинчиден болсо, жок дегенде 2 жыл чогуу жашаш керек деген дагы мыйзам чыгарылган. Мурда үйлөнүп туруп эле андан ары тиги жарандыкка тапшырып койчу эле. Ошол тууралуу ушул жумада дагы мамлекеттик думада бир сыйра талкуу болду. Ал талкууда болсо мамлекеттик думанын
депутаты Константин Затулин өзүнүн пикирин айтты. Ошо пикири бир чети туура айткандай эле болду. Бир сыра күбө болуп көрүңүздөр, андан ары сөздү уланталы. Уважаемые депутаты, я вас не узнаю. Раскрепостите сознание. Что за паллиативные меры? 2 года ждать, прежде тебе, если ты вступил в брак, разрешат жить в России. Да давайте просто запретим браки с иностранцами. Запретим браки. Или другой вариант, для того, чтобы выяснить, фиктивную или нет, будем представлять каждому случаю брака с иностранцем инспектора из главного управления, чтобы он еженочно проверял, фиктивный это брак или нет. Почему бы нам так не поступить? Значит, сначала о статистике. Всего из 1000 браков с иностранцами, которые заключаются в России, по данным 2023 года, 4 брака являлись фиктивными. То есть вы сейчас накажете 996 семей за то, что 4 были фиктивные. Күбө болгондой, ошо Затулиндин эгерде айтканын башка депутаттар эске алса, анда кайрадан ошо фиктивдүү бракты туура жагынан жарандык алганга, чет элдик жарандарга мүмкүнчүлүк болмок. Негизи эле ошол өзү айткандай 1000 үйлөнүүнүн болгону 4 эле фиктивдүү брак экен, калганы болсо 996сы бул чыныгы үйлөнүү деп эсептелет. Урматтуу мекендештер, депортация жана выдворение маселеси бул мигранттар үчүн эң көйгөйлүү маселе болуп эсептелинет. Эми ошол депортация болгон мекендештер, жарандар, чет элдик жарандар депортация болбой штраф төлөп, ошол штрафтын негизинде чыгып кетсе болот. Ал мыйзам былтыр ноябрь айында мамлекеттик дума аркылуу кабыл алынган. Ошол тууралуу биз иштешип аткан юридикалык борбору бар, Агентум. Агентумдун негизги юристи бир сыра жооп берсин. Ошол номерин айта кетейин. Агентум, эгерде кокустан кылмыш ишине туш келип калганга адвокат керек болобу, юрист керек болобу, жардам керек болсо, ошо юристтерге кайрыла бериңиздер. Номерлери болсо +7 936 171 71 88. Мен азыр дагы жазып коем. Жана ошо юристтин өзүнүн пикирин угуп көрүңүздөр. Федеральным законом от 25 декабря 2023 года номер 649 ФЗ внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. С учетом новых положений данного кодекса у нас сложилась положительная практика вынесения судами Российской Федерации решений о замене выдворений иностранным гражданам на денежный штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей. Марьям, благодарю. Еще такой уточняющий вопрос для наших граждан. Выдворение, то есть человек получил выдворение, он должен был покинуть страну в течение 10 дней. Мы его обжаловали, получается, и оставили его. Здесь он штраф заплатил сколько тысяч рублей? От 40 до 50. В нашей практике у нас есть, когда он оплатил 45 тысяч и 42 тысячи, ну, в этом пределе, от 40 до 50 тысяч. А как часто можно именно вот этот процесс использовать для наших граждан? То есть все ли могут рассчитывать на штраф и остаться здесь дальше работать легально? Помимо денежного штрафа есть санкция исправительной работы от 150 до 200. Когда у человека нет подтверждения заработка, суд может ему вынести исправительные работы. Если есть подтверждение заработка, да, что у него есть заработная плата, он уплачивает налоги, с учетом семейных положений, есть шанс надеяться о том, что ему заменят выдворение на это денежный штраф. Я считаю, у большинства этот шанс есть. У большинства это процентов, ну, 60, наверное. Все-таки для тех граждан, которые попадают на 40%, какие, может быть, преимущества, то есть на что они могут надеяться? Обязательно официальное трудоустройство и уплата налогов. То есть нужно предоставлять при рассмотрении дел судами, предоставлять справку о том, что есть официальный трудовой договор, есть уплата налогов, предоставлять справку от работодателя 2 НДФЛ, предоставлять регистрацию. А дети, допустим, в наличии детей, которые учатся здесь в школах, входят в детские садики, и справка, допустим, получения из этих учреждений могут быть основанием? Как смягчающие обстоятельства могут, что привлекаемое лицо является кормильцем несовершеннолетних детей, и мы подтверждаем это справками из дошкольных учреждений, из школы, это будет смягчающим, предоставлять можно. При наличии детей с российским гражданством тоже выдворение отменят, и даже без денежного штрафа.
Мгм. Всего хорошего, всего наилучшего. Этот юрист правового центра Агентум Мариам. Всего хорошего, Мариам. Өзүңүздөр күбө болгондой ошол депортациянын ордуна штраф төлөп туруп, эми эгерде документтер туура болсо, эгерде эмгек келишимиңиз бар болсо, экинчиден балдарыңар садикке жана мектепке бара турган болсо, алардан справка ала турганга мүмкүнчүлүк болсо, депортациянын ордуна выдворение кылып, выдворениянын ордуна ошо штраф менен төлөп чыгууга мүмкүнчүлүк пайда болду мекендештер. Ошол нерсени баарыбыздын колдонуп калалы, ошол жогоруда көрсөтүлгөн номерлерге байланышып, ошо юристтерден жардам сурасаңыз силерге жардам берет. Сак саламатта болуңуздар. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.